birden bir en negizgi maksatımız bul uşu sizler menен birgelikte sizlerдің көйгөйлөрүңөр, маселелериңерди талкуулап, мүмкүн болушунча уш жерден чечилгенин чечип, жок чечилбейт, буга бир талап убакыт кылат, изилдөө керек деген маселелер боюнча арыздарыңарды алып, ошол арыздар боюнча иш алып баруу. Базаркоргон шаарында акыйкатчы аппаратынан келген өкүлдөр карапайым калктын чечилбей жаткан маселелерин угуп, кеп кеңештерин бергенге жетишишти. Жергиликтүүлөрдү үй салуу үчүн ажыратылбай жаткан участок маселеси кызыктырды. Алар токтом мындан 9 ай мурда берилгенин айтып, азыркы күнгө чейин жер турак жай салуу үчүн ажыратылбай жатканын билдиришти. Жерибиз чечилген деле жок. Эртең бүрсүгүнү аялдар топтолуп келишет, кетишет. Анын арасында магышогон инвалидтер бар. Келебиз, кайра кетебиз. Ишенип эле кетип калып атабыз да. Калдалган токтом азырга чейин жок болсо. Маселени жеринде чечүүнү көздөгөндөр жергиликтүү бийликтен жооп алып берүүгө кызыктар болушту. Бул учурда шаардын вице-мэри 5000 адам кезекте турганын, 300 адамга гана лайыктуу участок бар экендигин айтып, көтөрүлүп жаткан маселе бир айда чечилерин айтып өттү. Сиз токтом алдыңыз нече? Калтырбай бериш керек да. Биз келип эле атабыз. Эми берет, себеби жинде сабыр керек да. Сабыр жүрөбүз. Бергени болбойт азыр өзү. Эми азыр дагы мен аракет кылып атат. Чөпчөктөн дагы бир 100 гектар жерди трансформациядан чыгарып, ошол жерди дагы участкени бере турган планы бар азыр. Анткени менен мэриянын аппарат башчысымын деп өзүн тааныштырган айым болсо, кырдаалды башкача тартипте түшүндүргөнгө аракет кылды. Ошол токтомдун негизинде трансформацияга болгон жерлерге, элдерге токтомдор чыккандан кийин 6 февралда 2021 жылдын 6 февралында Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынды. Айыл өкмөтүнүн базасында Базаркоргон шаары деген бизге ошондой статус берилип калып, кайра баягы айыл өкмөтүнүн убагында берилген биздин айыл өкмөтүнүн карта ген пландарыбыз кайра ошого өзгөртүү киргизилип калып, бүгүнкү күнгө чейин ошол ген планды алып, шаардын ген планы бүтпөгөндүгүнө байланыштуу булардын көрсөтүлгөн жерлеrini бергенге азыр мүмкүнчүлүк болбой атат. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү райондук ички иштер бөлүмүндөгү убактылуу кармоочу жайдын абалы жана шарттары менен да таанышышты. Мындагы абал канааттандырарлык деп айтылган жок. Абалы боюнча айта турган болсок, мына санитардык абалы жана ушу жууна турган жайынын муздагы кышында жылуулук берилбегендиги, бул сөзсүз түрдө балким ошол кармалып турган биздин жарандар аларды муну баса белгилеп кетишкет да, бирөөсүнүн күнөөсү болуп калышы мүмкүн, сот актап чыгарып коюшу мүмкүн, бирөөсүнүн күнөөсү жок болуп калышы мүмкүн дегендей. Ошол убакта алардын да укуктары бар. Ошо жерде муздак жерден кышында жууна турганда бир шарттары дагы начар экен да. Эми ушундай көйгөйлөр бүт эле область боюнча кездешип келатат. Белгилей кетсек, укук кербени 2021 жылдын 4-октябрында башталган болсо, 4-ноябрда жыйынтыкталуусу каралган. Мындай иш-чара 10-декабрь эл аралык адам укуктары күнүнө карата уюштурулган. Бактыгүл Тешебаева, Бектур Иманалиев, Базаркоргон шаары.